Кээ бирлер ушул төрөйт, главный жүрөк ишенсе болду деп. Анда жүрөк ишенсе бул жөттөр деле жүрөк ишенет да булар. Христиандар деле ишенет, мушриктер дагы ишенет. Меккедеги мушриктер. Далил барбы? Ооба бар. Мына 33-аят Ан'ам сүрөсүндө. Аллах Таалам айтат: "Код на'ламу иннаху ла яхзунука аллази якулун." Биз билебиз, сенин жүрөгүңө кайгы келип атат, ey Мухаммад дейт. Алардын сөздөрүнө сен кайгырып атасың. Себеби пайгамбар сам кайгырган. Эмнеге ишенбейт? Хакты билип туруп, эмнеге ээрчибейт? Аллах Таалам айтат: "Фа иннахум ла юкадзибунак." Алар сени жалганга чыгарган жок, ey Мухаммад. Сени жалганга чыгарган жок, ишенип атат сага. "Валакинна золимина би аятиллахи яшхадун." Бирок надандар, залымдар, көкпеттер өжөрлөнүп, Аллахтын аяттарына текебеленип атат. Жокко чыгарып атат булар. Курнамыз деп коет. Буга чейин да токтолгонбуз, мисалдаганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси. Керек болсо мына ушул бүгүнкү күндө тарыхтан тарых, китептен китепке өтүп келатат сөз. Белгилүү сөзү бар. "Валакод алимту би анна дина Мухаммадин мин хойри адиянил бария." Динан дейт. Мен билдим, бул Мухаммадтын дини эң жакшы диндерден, асмандан түшкөн. "Лаулал маламату ау хадари масаббатин ла арайтани самхан бидалика мубина." Эгерде коомум мени жемелебегенде, сөкпөгөндө, жаман деп айтпаганда, мен бул Мухаммадтын динин кабыл кылып, амал кылат элем, ачыктайт элем деп айтып кеткен Абу Талиптин сөзү бар. Главный жүрөк таза болсун дегендер кандай болот андан абал? Оозумда келмем бар, жүрөгүмдө иманым бар, главный жүрөк таза болсун деп коюп намазы жок өтүп кете турган болсо өтө коркунуч. Мындай адамдар имандын акыйкатын билбей жүргөндөр. Кандай болот? Сөз эле ишке аша бербейт. Сөз ишеним, анан амал да болуш керек. Ошо сөзүн тастаган. Жөн эле кур сөз жарабайт. Мына бүгүнкү күндө кээ бир адамдар караңгылыктан, динди түшүнбөгөндүктөн ла иляха илlallohны айтып, мушриктердин амалын кылып берет. Ал эми мурунку мушриктер түшүнгөн ла иляха илlallohны айткандан кийин бул жерде амал жатканын. Муну айткандан кийин биз бул буттардын баарын жок кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динине эришиш керек, амал кылыш керек, иман келтирген эмес ошондо.